Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде мисал үчүн программасы жана аны мен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Бүгүнкү биздин программанын катышуучусу медицина илимдеринин кандидаты, доцент, саламат сактоонун отличниги, Ош мамлекеттик университетинин ички оорулар кафедрасынын ага окутуучусу, Алиев Мамат атындагы Ош кардио медициналык борборунун директору Мухаммедалим Турсунбаев агайыбыз келип отурат. Куш келипсиз бүгүнкү биздин студиябызга. Бүгүнкү биздин козутайын деген темабыз негизи эле ушул кыргыз медицинасындагы идеология боюнча сөз кылгыбыз келип отур. Анын ичинде сергек жашоо багытындагы иш чаралардын, иш аракеттердин жүрүшү тууралуу, биздин мамлекетте кандай таризде ушул максатта бир жакшы иш чаралар жүрүп атабы, жүрүп атпайбы деген темада бүгүн эфирде сөз кылган атабыз. Алгач айтсаңыз, мына ушул кеп башында өзүңүз медицина илимдеринин өкүлү катары, кандидаты катары, доцент катары айтсаңыз, мына ушул бизди бүгүнкү Кыргызстандагы ушул сергек жашоо идеологиясына түртүү үчүн негизги каражаттар кайсыларды ойлойсуз негизи? Буну айтканымдын себеби тез союз малын ала турган болсок, ошол эсир мезгилинде бир жакшы идеология болчу эле да. Элет жерлеринде өзгөчө, мисалы, анын ичинде ушул шаарларда, райондордо эрте менен радио аркылуу болсо дагы эрте мененки көнүгүүлөрдү аткаруу аркылуу ушул элди бир сергек жашоо идеологиясына, ушул идеология менен сугарчу да. Азыркы күндө биз ушул бир нече жолу коңгуроо эфир аркылуу деле кактык, башка дагы атайын теле аркылуу, сюжеттер аркылуу деле жасап атабыз. Саламаттык сактоо министрлигине дагы, жалпы эле мамлекетке дагы ушул идеологияны бир элге жайылтуу максатында. Бирок бүгүнкү күндө биздин көз карашыбызда мына ушул аракеттер анчайын ишке ашпай келатат да. Мына сиз ушу дарыгер катары, сиздин жеке оюңуз да. Канткенде биз ушул башка идеологияны бияка коюп туруп, адам үчүн эң негизги фактор ден соолук. Андыктан ушу сергек жашоо идеологиясына коомду сугаруу үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Бул эми мурда сиз айткандай, жана жогоруда айткандай Советтер Союзунда бардыгы жолго коюлган болчу да. Бирок ал кезде бүгүнкүдөй жаңы технологиялар, жанагындай санариптештирген технологиялар бардыгы жок эле. Бирок ошол кездеги окумуштуулар, ошол кездеги бардык бийликтин бутагында тургандар, жөнөкөй колхоздо иштеген адамдан баштап, биринчи класстын окуучусунан баштап, бала бакчага барган, эс тартып калган баладан баштап карызына чейин билчү. Бул сергек жашоо эмнеден турат экен? Ошол сиз айткандай эрте менен радиодон эрте мененки көнүгүү башталчу, ошол музыкасы менен. Эми баары артта калды. Бүгүнкү күндө эмне дейбиз? Бул баары келип туруп, бул профилактика болчу. Бул алдын алуу. Көптөгөн ооруларды, адам заттын мындай кырып салуучу оорулар бүгүн чыгып атпайбы? Мындай кант диабети деген, атеросклероз оорусу, жанагы гипертония оорусу, ошол оорулардан адамдар көп дүйнөдөн эрте гүлдөп турган курагында кетип калып атат. Ошонун бардыгы келип бул система керек болчу. Мамлекетке бүгүнкү күндө дагы ошол кайрадан системаны кайрадан ордуна коюш керек. Бул профилактика эмне? Эң биринчи эле бул жана сергек жашоодун компоненттери. Сергек жашоодун компоненттери бул туура тамактануу, ар дайым кыймылда болуу, демек бул жана көнүгүүлөр, физкультура, спорт, анан дагы кошумча таза аба, таза экология, таза суу проблемалар, жана психологиялык стресстерди жумшартуу, азайтуу. Бул дагы стресстерден кантип оңой чыгып кетүү. Эми стресси жок жашоо жок дечи, бирок ошонун дагы методологиясы бар. Бул нерселер менен биздин алыс жактагы чет мамлекеттеги коллегалар, жалаң эле медиктер эмес, аны жанагы бала бакчадан баштап, мектептен, жогорку окуу жайларында анан кийин медиктер кошулат да. Ошолор бардыгы бир тизилген, биринен сала бирин этаптан өтө турган системаны түзүп коюшкан. Анан бүгүнкү күндө болсо ошону биз эми кайрадан түшүнүп билип атабыз. Ошону аткарыш үчүн бул жалаң эле медиктердин иши эмес, бул
биздин жалпы коомчулуктун да милдети коомчулуктун катары иши. саналат. Коомчулуктун ошол проблемасын өкмөт тарабынан чечилет да. Мисалы ошол сиздердин ошол эстердоорунда окуп калдыңыздар да, мисалы үчүн баардык ошо медициналык окуу жайларында, өзгөчө ошо Кыргызстанда мисалы ошол кездеги дарыгерлер айтышат, баягы сергек жашоону даңазалоо, жалгыз эле өзүңүз жогоруда баса белгилеп айтып өттүңүз, баягы саламаттык сактоо тармагындагы эле кызматкерлердин милдети эмес депчи. Жакында эле бир CNN сайтында, өзүнүн сайтында, ушул ТВнын сайтында америкалык бир атайын ошо дүйнө жүзүндөгү ушу социалдык жактан сәл мындай ылдыйраак катмардагы өлкөлөргө баам жүргүзгөн бир журналист бар экен, ушундай серепчи деп коет экен, Уильям Хопс деген. Ушул айтып турду, Кыргызстанда дагы бир топ жылдан кийин эми бул так эсе айтып берди, эми журналист өзүнүн баягы демократиялык коомдо ошо демократиялык көз карашын билдирип турду. Кыргызстанда, анын ичинде Кыргызстанда эгемендик алган жылдардан бери элдин ден соолугу эмне үчүн начарлап атат? Бул врачтардын күнөөсү эмес, бул ошол жердеги идеологиянын жоктугу депчи. Буга мисалы биздин кээ бир дарыгерлерибиз чалап, мисалы үчүн дарыгерлер эмес, саясатчыларыбыз чалап, биздин Кыргызстанда эч кандай оору жок, баары жакшы, баары түгөлбүз, Кудайга шүгүр, көз тийбесин деген өзүнүн позицияларын билдиришип атат. Дегени мисалы эстир мезгилинде уктап жаткан оорулар эгемендик алгандан бери аябай мындай дүрт эте эле козголуп, ойго келбеген, бир түшкө кирбеген оорулар, мисалы үчүн боор оорулары эзели болуп көргөн эмес, мисалы, туурабы? Илгери болчу эле, ата бабаларыбыз айтып калчу эле, бир баягы не деп коет, баягы ысык суук деп коет, ысык сууктун эки эле оорунун түрү болгон да. Азыркы күндө мына ушу күч алып бараткан ушу боор оорулар, гепатит оорулары, аз кандуулук, кант диабети деп мисалы ушул оорулар күчөп баратат да. Ушуга бир келип акырында айтыптыр, ушул элдин кан тапшырбай аткандыгы депчи. Мен бул суроону берердин алдын сизге бир сиз жөнүндө бир элге маалымат берип өтөйүн, анткени сиз ушул кан боюнча атайын адистикти, ошол адистиктин тарыхын таржымалын окуп бүткөн кесипкөй катары мына ушул суроого сиз кантип жооп бере аласыз? Элдин ушул күндө мисалы кан тапшыруу кезде башкача болуп калган психологиясын кайра орундатып, кан тапшырса көрсө ден соолукка пайда турбайбы деген сыяктуу. Бир чети ден соолукка пайда болсо, экинчиден ошол кан жетпей аткан адамдар үчүн дагы пайда турбайбы деген ой жок болуп баратыптыр да. Мына ошол сиз адис катары эмне дейт элеңиз ушул максатта? Эми бул суроо өзү эки бөлүктөн туруп калды. Ошонун биринчи бөлүгүнө кайрыла кетсем, жанагы Кытайдын окумуштуусу деп айттыңыз. Американын окумуштуусу. Ошо Кыргызстанда оорулар көбөйүп, анан кийин өтө көбөйүп кетти депчи. Мен айтат элем, бул ал баягы кайсыл маалыматка таянганын билбейбиз, бирок бүгүнкү күндө ошол жеринен эле бүгүнкү күнгө чейин медициналык статистика иштеп келатат, отчеттор тапшырылат. Ошондо 1990-жылдардын, 95-жылдардын тегерегинде Кыргызстандагы элдин орто жашоо мөөнөтү 62-63 жаш болчу. Средний возраст деп коет го. Мына бүгүнкү күндө алып карасак 71 жаштык түзүп атат. Бул өсүш. Ооба, өсүш бар. Өсүш бул сезгиликтүү эле өсүш. Конечно, эми Японияга жана Швейцарияга салыштырып калсак, анда 83 жаш, орто жаш. Демек 100дөн ашкан адамдар да өтө көп, да. 83 болсо анда 100дөн ашык жашаган адамдар да көп. Бир жакшы сөзүңүздү илип калдым, ошол аябай жагып атат. Бул врачтар менен дос болуп деген. Биз жашоодо, мына күндүк жашоодо бир керектүү кесипкерлер менен дос болобуз келет. Өтө керектүү. Чынын айтканда милиция менен дос болгун келет. Эгерде бир проблема болсо, ГАИ менен дос болгун келет. Дагы бир курулушчу менен, электрик менен, жакшы машина оңдогон специалист менен дос болгон келет. Ошол сыяктуу эле врачтар менен дос болгон бул өтө пайдалуу. Биз дайыма, мен ойлойм, бул врачтардын, медиктердин бардыгы эле дайыма мындай ачык да. Ким келип, ошо мен сиздин телефонуңузду алсам болобу, кандай
келип турсам болот десек келбе деп айтпайт эч ким. Ошо чынында эле дос болуп, ошонун кеп кеңешин угуп, ден соолукта проблемалар болсо, ошолор менен кеңешсе, чынында эле ошол адам ден соолугу чың болот, жанагы коркунучтуу чоң оорулардан алыс болуп, эртерээк диагноз коюп, көбүрөөк сапаттуу жашайт деп. Ал эми кан тапшыруу жагын болсо, бул ушул заманда адам затынын ушул заманында акыркы бир кылымдын ичинде кан куюу, медицинада кан куюу ыкмасы адам жанын сактап калганга жардам берер экени ачык айкын болду. Мына Кыргызстандын кан куюу кызматына жана жалпы эле Советтер Союзунан баштап калсак 80 жылдан ашты. 85 жылдыгы жакында белгиленет. Ошодон бери миллиард деген, миллион эмес миллиард деген адамдар кан куюу ыкмасы менен аман калышып, оор операцияларды башынан өткөрүп, же жана травма, чоң кан жоготууларга учураганда, айрыкча аялдар төрөттөн кан көргөндө донордун канын куюп сактап калган. Бул ачык айкын фактылар. Бүгүнкү күндө кан керек. Жанагындай натуральный деп коет го, ошо адамдын канын керек. Көптөгөн бүгүнкү күндө да талыкпастан изилдөөлөр жүрүп жатат. Жасалма кан ойлоп табуу боюнча. Бирок жасалма кан ойлоп табуунун толук кандуу ишке аша элек. Бир чети бул токтолбостон жүрө бермекчи. Мен ойлойм, бир күн кандын толук компонент бар, толук кандуу ошол кан составы жанагындай химиялык же биотехнологиялык жолдор менен иштелип чыкпаса дагы керектүү бир бөлүкчөлөрдүн функциясын аткара турган дарылык заттар иштелип чыгат деген үмүттөбүз. Ал болсо анда ишке ашып калса адамдын канына муктаждыгы азаят эле. Ал эми кан тапшырганын өзү эки тармактуу пайда. Биринчи, муктаж болуп аткан адамдын өмүрүн сактап калганга өтө зарыл. Ал эми кан тапшырган адамдын ден соолугуна пайдалуу. Оорулуу адам кан тапшырганга болбойт. Ошо баягы ден соолугу чың адамдар кан тапшырып турса, мындан ары дагы өзүнүн ден соолугу жакшы болот деп ойлойбуз. Анткени кан тапшырган сайын кайрадан жаңырып турат, кайрадан организм бир жеңил стресске учурайт дагы, кайрадан канды иштеп чыгуу үчүн, ордун толтуруу үчүн жаңыдан бир механизмдер иштейт. Ошону менен практика жүзүндө дагы ошол бир кылымдан ашып калды кан куюу практикасы. Ар дайым тынымсыз кан тапшырып турган адамдардын ден соолугу чың экенин, алардын көп жашап атканы ачык айкын көрүп турабыз. Практика жүзүндө дагы бар. Ал эми ошол канды регулярдуу тапшырып жүргөн донордун өзүнүн бир атайы китепке жазылганда бир окуялар бар. Аварияга учурап калып, бир регулярдуу донор чоң жаракат алып, кансырап жатып калган экен. Эч ким көрбөй, көп бир топ убакыттан кийин гана таап алышкан кокустан, ошол авария болгон жерде. Ошондо ал ошол жаракат алган донор ошол 3 литрге жакын кан жоготкон экен. Андай кан жоготкон донор эмес адамдар качан эле көз жумуп кетмек. Ошол кан тапшырып, организми тренировка болуп, адаптация боло берип, көп кан жоготууга ал организми чыдамдуу болуп калган. Демек, ал өзүн да сактап калып атат да. Бул демек, ден соолукка өтө пайдалуу. Мотивационный эми андай окуядан Кудай жүзүн ары кылсын. Бирок ушундай фактылар бар. Ден соолукка өтө пайдалуу. Ал эми кан тапшыргандар дайыма медициналык кароодон өтүп турат, лабораториялык анализдерден өтүп турат, кан текшерилип турат. Жана моралдык сезим ошол канымды берип, ымыркайды, төрөп аткан аялды, жаракат чоң жаракатка учурагандар, кан агып, жанагындай чоң операцияларды башынан өткөргөн, жүрөк операция, мээге операция болгондор, көп кан жоготуу менен ошолор сактап калган сезим бул өтө чоң, күчтүү сезим. Мен ойлойт элем, донор болгон адам, ыктыярдуу донор болгон адам
бул өзү өтө бир ишенимдүү адамдар да. Алардан жакшылык күтсө болот. Бул баягы степень доброты деп коет го, анын мээримдүүлүгүнүн жеткен туу чокусу. Өзүнүн канын аябай бирөөгө берген. Мынакей өзүңүз жакшы кеңештерди берип келатасыз да жанатан беричи. Мына ушул сергек жашоону үндөө максатында албетте биринчи эле ойго спорт келет да. Ошо спорт менен дагы ашкере машыгуу сыяктуу аракеттер адамдын ден соолугуна зыян деп келет. Анан көптөгөн мисалы шаар ичтеринде, шаар четтеринде деле, райондордо деле бир топ фитнес клубтар, мисалы спорттук клубтар курулуп жатат дегендей. Ар бир аталган спорттук комплекстин өзүнүн тиешелүү тренери бар, машыктыруучусу бар дегендей мисалы. Бирок машыктыруучулар ошол медициналык жактан бир аз сабатсызыраак болгондуктан көпчүлүк спортсмендер же спортчуларыбыз баягы ошол спорттун ашкере машыкканынан улам кээ бирлери бөйрөк ооруга тушугуп, кээ бирлери жүрөк ооруга тушугуп, жана башка бир топ ооруларга чалдыгып атат да. Мисалы ошол учурларда сиздер тараптан мисалы ошол спортчуларга дагы жалпы бир кеңеш берүү боюнча иш аракеттер жүргүзүлөбү? Мисалы же сиздерден келип ошол кеп кеңештерди алып турабы ошол спорттук клубдардын тренерлери сыяктуу, же мындай нерсеге тушкан жоксуздар бүгүнкү күнгө чейин? Бул дагы бир идеологиянын ишарасында жүргүзүлүп аткан иш аракеттердин бир түспөлү деп десек да болот да. Спортивная медицина деген өзүнчө бир багыт бар эле, өтө күчтүү өнүккөн. Олимпийский резервде, жанагындай спорт интернаттарында атайын спортивный врачтар болчу эле. Азыр ал кээ бир жерлерде гана калды. Мисалы Бишкек шаарында, Ош шаарында да бир жерлерде бар экен. Бирок алардын бир таасирдүү, авторитеттүү салмагын сезбей калдык да. Негизги приоритет бул кандай болбосун жыйынтыкка, натыйжага жетиш керек, жеңип чыгыш керек деген максатта жанагындай толук кандуу медициналык кароолордон өткөрбөй калган учурлар кездешет. Мен эми өзүм толук аралашпагандайын ал жакты сындоодон алысмын. Бирок спортивный медицинанын бир баш көтөргөн бир белгилүү доктурлары, анын ошол жанагындай илим жактаган профессорлору элдин арасында чыгып ошондой иштерди жүргүзгөнүн көрбөй калдык. Мисалы ошол СССР мезгилинде мисалы медицинага мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулгандыктан ошол спорттук медицина сыяктуу жана башка майда чүйдөлөр эске алынган да. Азыркы күндө тилекке каршы мамлекеттик медициналык мекемелер саналуу гана калып, калган көбүрөөк пайызды жеке менчик медициналык борборлор түзүп калды. Мына өзүңүз Ош кардио директор болуп иштеп аткан мезгилден тарта, мисалы ушул сиздердин мекемеңиздер ушундай бир атайын өзүнүн демилгеси менен ушундай акцияларды көтөрүп, спорттук медицинаны көтөрөлү, же болбосо сергек жашоого үндөйлү, же болбосо баягы өзүңүздөрдүн бир урааныңыздар бар го, мисалы сиздин жүрөгүңүздүн согушу биздин милдет, же болбосо биздин көзөмөлдө деген сыяктуу ураандын алдында мисалы ошол сиздерде да ушундай нерселер болуп турабы, ушундай акциялар? Спорттук маанайда гана эмес, жалпы коомдун ушул сергек жашоого болгон идеологиясын сугарууда ушундай пайдалуу кеңештерди берип турасыздарбы? Мисалы жылына канча ирет өткөзөсүздөр эгер болсо? Эми биз өтө деле масштабтуу андай иш-чараларды өткөргөн жокпуз. Эми жеке ушул биздин Ош кардио медициналык борборунун алкагын алсак, бирок биздин доктурларыбыздын көбүнчө бөлүгү жаштар, жаш врачтар. Аларга биз ошол футболго кызыгат экен, футбол ойногонго атай шарт түзүп бергенбиз. Даже ошону каржылап беребиз. Турнирлер өткөндө барып биз ошол медициналык биздин врачтарыбыз ойноп атат дагы, бир четинен ошол медициналык камсыздоо көзөмөл жүргүзүп турабыз. Бирөөгө жардам керек болсо. Кече жакында жаш мектепте окуган балдардын чоң турнири өттү. Ош шаарында FIFA футбол академиясында биздин врачтар барып ошол жерде тез жардам машинабыз менен барып ошол жерде ошол спорт мероприятиясын биз колдоп, иш-чарасын колдоп ошол жерде карап туруп келдик. Материалдык, моралдык жактан колдоо бердиңиздер. Биздин өзүбүздүн Facebook жана Instagram баракчабызда ар дайым айтып келебиз. Бул кыймыл, бул жашоонун негизги
күчү Сергек жашоо. сергек жашоодун бир негиздери Булагы. болуп эсептелет деп жүргүзөт. Бирок муну мамлекеттик масштабта жүргүзүш керек. Атай спорт саясаты, сергек жашоо саясаты болуш керек. Мен ойлоп атам, биздин өкмөттө, биздин мамлекетте ар бир 5 жыл сайын ден соолук тармагындагы саламат сактоо программасы кабыл алынып турат да. Бүгүнкү күндө ден соолук программасы иштеп атат. Ал жакта дагы көбүнчө ошол диагностика жана дарылоо боюнча ошол жанагы өтө актуалдуу оорулар жагынан туберкулез, СПИД, жүрөк оорулары, диабет деп ошолор жагына өтө көп көңүл бурулган. Ал эми ошол спорт жагы, сергек жашоо жана профилактика ошол жактарын кийинки программада көбүрөөк акцент кылат го деген 2020-жылдары Кудай буюрса ушуга көбүрөөк басым ошондой ойдобуз. Ал саламат сактоодун дагы жанагындай байкоочу кеңештер бар. Ошолор дагы программа талкууланып аткан кезде өздөрүнүн сунуштарын киргизет. Мен ойлойм ошол билим жана билим берүү министрлиги жагынан ошол мектеп окуучуларынан баштап жанагындай бала бакчадан баштап программаны киргизип, эми жана сергек жашоо дегенде сабагы бар, здоровый образ жизни деген. Аларды дагы күчтөндүрүш керек. Эң эле мектепте физкультура мугалими деген штат бар дагы, мугалим табылбаган учур бар экен. Анткени бул мындай материалдык жактан кызыксыз болуп калды, жумуш. Ошондуктан спорт мугалими дагы азайып кетти, жок кесе болуп кетти. Анан балдар жанагындай бир экстремалдуу спортторго ар кандай өздөрүнүн каалаган нерселерин организмин сындырып, мындай эч кандай өзүнүн жөндөмүнө жараша эмес, ден соолугуна жараша эмес спорттун түрлөрүнө катышып, өз алдынча тренировкалар жасап, ден соолуктарын бузуп алган учурлар көп кездешет. Мисалы жана бир жакшы сөз айттыңыз да, мисалы медициналык профилактика деген сөздү да айтып өттүңүз да. Мисалы жыл сайын мекемелерде медициналык профилактика же болбосо кароо жүргүзүлөт да, атай медициналык мамлекеттик мекемелерде. Ушул медициналык кароодон ушул акыркы 2 жылды алып караганда биз журналист катары бир аз анализ жасап көрсөк, мына дарыгер катары сизден маалымат болсо керек, бир дагы мамлекеттик кызматкер ушул мамлекеттик кызматка татыктуу эмес, моундай оорулары бар, өзгөчө белгилери бар деген бир анализдин жыйынтыгын көрбөдүк да. Мисалы үчүнчү, бул деле сергек жашоонун бир майда барат критерийлерине кирип кетсе керек. Мисалы ушул таризде, мисалы совет мезгилинде бир топ мындай барандуу иштер аткарылган да. Азыр мына ушул спортчулардын дагы мисалы азыр мына айттыңыз го, мисалы ирилештирүү, мисалы ошо спорттун мисалы үчүн күрөшкө барып аткан болсо, же болбосо бокска барып аткан болсо, бокс сага болбойт экен, себеп деген сенин организмиң жооп бербейт буга деген сыяктуу. Сен ал мамлекеттик кызматта иштей албайсың, сенин организмиң жооп бербейт. Ал үчүн сен сергек жашоонун уландысын аткарам десең, моундай ишти кылыш керексиң деген бир профилактикалар болсо гана турабы. Сиздин ушу жеке пикириңиз кандай дейсиз ушу суроого? Эми буга биз эртедир кечтир келип жетебиз. Бул биздин жашоо медицина тармагы алып карасак жыл эмес, ай сайын жаңыланып, өзгөрүп туруп атат да. Ошого карата биз дагы кетип баратабызбы? Ошого карата биз сөзсүз түрдө баратабыз. Бирок эми мындай башка проблемаларга көбүрөөк алаксып кетип атабыз. Саясатка жашоо негизи ачык өзү булга алып келет. Эгерде өкмөт тарабы күчтүү көңүл бура албаса, аны коомчулук дагы аткарып коюшу мүмкүн. Инициатива коом тараптан. Көп эле жакшы нерселер коом тараптан инициатива болуп атат. Анан кийин бизнес структуралар өздөрү инвестиция кылып, мамлекеттик масштабта болбосо дагы аймактык деңгээлде мисалы стадиондорду куруп коюп атат, оңдоп коюп атат, өзүнчө спорт клубтарды ачып атат. Ошентип отуруп коомчулуктагы замандын талабына жараша элдин жаш өспүрүмдөрдүн мындай муктаждыгын көрүп ошолорду аткарып коюп атат. Мен мында ошол бизнес структуралардын мындай элдин ден соолугун жакшыртуудагы кылган иш аракеттери
көп эле санап берсек болот да, көп эле болуп атат. Мындай тенденция болсо, анда бул өзү жакшы да. Биз өкмөт жасайт деп коюп эле ошону карап отура берсек, анда биз туура эмес болот. Ошон үчүн мен дагы үндөп кетет элем. Биринчиден чоң рахмат айтат элем. Кимдер ошол спорт багытын колдоп аткан болсо, жанагындай жаштарга кичинекей оюн площадкаларын, аянтчаларын түзүп берип, футбол, жана спорт залдарын куруп берип атат, стадиондорго чейин оңдоп берип атат. Жанагындай басып сейилдей турган жерлерди чуркап, ошо жана эртең мененки машыгуу, кечки сейилдөөлөрдү жасай турган жерлерди жасап берип атат. Менимче ушундан ары ушундай улантып кете бериш керек. Бул жакшы багыт. Мына өзүңүз ушул мугалим катары дагы мына Ош мамлекеттик университетинин кафедрасындагы окутуучусу болуп иштеп атасыз. Мисалы сиздин алдыңызга келген келечектин медицина ээлери деп коелу. Мисалы арасында кардиологу бар, арасында дагы бар фельдшерлери бар дегендей, жана башка. Ушул сиз адис катары айтсаңыз, ушул келечектин медицина ээлерине сиздин көз карашыңызда келечекте мындан да биздин медицина өнүгүшү мүмкүнбү, же азыркыдай тенденция менен калып кала бериши мүмкүн? Ал үчүн эмне керек бизге, мамлекет тарабынан шарттар керекпи? Дегени мисалы мамлекеттик медициналык мекемелерде жеке медициналарга караганда шарттар өтө төмөн десек жаңылышпайбыз, бирок кадрлар жетиштүү эле. Шарттын жоктугунан кадрлар айла жок, жеке менчикке өтүп кеткен учурлар болуп атат. Күчтүү кадрлар дегеле жакынкы биздин келечек ээлеринде көрүнөбү? Мен байкап атам да, могу ушул сөздүн тегерегинде көп эле массалык маалымат булактарында, жанагындай интернет булактарында ошол медицина тармагын өтө эле начарлап кетти, болбой калды, жаман деп ушундай айтылып, анан кийин бири-бирине ээрчип кетип атат. Мен ошол медицинанын арасында иштеп жүргөн, советтик медицинаны көргөн дагы, бүгүнкү кыйын акыбалда өткөн, бүгүнкү күндөгү жана жеке менчик медицинанын эң жогорку деңгээлдерин бирин, кардиохирургия, кардиология тармагын көргөн киши катары айтат элем. Биздин медицина начарлаган жок. Ушул тапта өсүү багыты жакшы болуп келатат. Бул баягы элде баягы стереотип катарында, ой, болбой калды деген сөздөрчү. Мындан ары начарлап баратабыз деп. Мен адан өтө алысмын. Анткени медициналык кадрлар, биздин курактагылар да, мына 40-45-50 жаштын тегерегиндеги кадрлар ошол 90-жылдардагы бүткөн, 2000-жылдарга чейин өтө күчтүү биздин медициналык академияны ошол Советтер Союзунун жанагындай күбү менен бүткөн күчтүү профессор, академиктердин колунан окуган врачтар азыр иштеп атат. Материалдык техникалык жагы ал түшүнүктүү эле болуп атат. Мамлекетибиздин ошол болгон алына жараша баары бир больницаларда карап көрсөңүз өсүш бар. Андай пессимисттик мен ойдо эмесмин. Көзгө жарык деп көрүнүп калган, анан салыштырганда жанагындай көрүнүп калып атат. Жеке менчик клиникалардын ичине кирип, ошол жерде дарыланып чыккандар анан кайра берки мамлекеттик больницага барганда өтө одоно көрүнөт дагы, анан биздин медицина болбой калды, түшүп кеттир деп айтат. Жок, бул ачык эле сөз да. Мен айткан менен анын ичинде биздин врачтардын билими мен ойлойм жакшы деп, мындай алып караганда жакшы. Чет мамлекеттен барып окуп, үйрөнүп, 10 жылда, 5 жылда, 10 жылда үйрөнүп келип, бул жерге кайтып келип иштеп аткандар азыр көзгө көрүнүп калды. Кетип келбей койгондар да бар, бирок мен ушул передачаны көрсөтүүнү мен дагы деле болсо айтат элем, элине кайрылып келишин суранам делем. Кыргыз элинен ошол киндик кан тамган жерди ошол окуп чоңоюп өстүргөн кайра элине билимдин алып, илимин алып, практикасын үйрөнүп туруп, тажрыйбалуу болуп келип, кайра элине жардам бериш керек. Бирок келип атат. Келбейт деген бир
ойлор болгон 5-6 жыл мурун кеткендер келбейт. Азыр чекесинен келип атат. Мен эле тааныгандардан бир 10 чакты врач Турцияда, Германияда, Россияда иштеп, ал жакта дагы авторитеттүү болуп, өтө жогорку деңгээлдеги доктор болуп иштеп жүрүп, кайра келип, ошо бүгүнкү кыргыз медицинасынын өнүгүшүнө салым кошуп аткандар. Жакшы орундарда иштеп атат. Жаңы технологияларды, аппаратуралар келип атат. Ошон үчүн мен баягы биздин жумурай журтубуз, элибиз медицина наркы тарапта, биз бери тарапта эмес, биз чогуу болушубуз керек да. Мамлекеттик жеке болуп бөлүнбөй десеңиз. Жок, ошол бир дарыянын ичинде агып бараткан болушубуз керек. Анан алар, анан кийин биз десек, ошентип анда мындай бөлүнүү болот. Анан аны карап турган элибиз дагы булар жакшы, булар жаман деп бөлбөш керек. Эми андай сөздөр боло берет, бирок мындай караганда ошол жеке менчик клиникаларда кимдер иштеп атат? Ошол эле мамлекеттик медициналык мекемелерден күн түн уктабай, ошол 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдап бөлүп алып, иштеп, практиканы алып, тажрыйбалуу болгондор барып иштеп атат. Кайра эле элге пайдасы тиеп атат дагы, мүмкүн андан дагы көп пайдасы тиеп атат. Ал бир эле себеп болушу мүмкүн. Бул социалдык муктаждыктан айлык акыга карап туруп эле кетпесе, бирок жасаган медициналык аракети коомго пайда алып келип атат. Мен айтат элем, могу футболдун аналогиясын койсок, футболдун командалары жакшы оюнчуларды башка жака контракт менен алып кетип атат. Футболдун команда жана нападающий кылып, защитник кылып, ошол сыяктуу кылып, биздин жана бизнес ишкерлер ошол ооруканаларды куруп, анан кийин ошол жерге жакшы оюнчуну алып келип коеюн деген максат. Ошол салыштырганда күчтүү врачты алып келип контракт менен алып келип иштетет аткандай эле көрүнүш. Ошол сыяктуу эле бунун эч кандай биз терикпешибиз керек. Бул бүгүнкү замандын талабы ушундай. Ал киши эч жака качып кеткен жок. Ошол эле формасын гана өзгөртүп, мүмкүнчүлүгү кеңейди ошол врачтын. Жаңы аппаратура, жаңы операционный, жаңы технология көбүрөөк колу мындай байланганы мындай жеңилдеди да. Мухаммедалим мырза, сиздин ушул биздин келип, ушул куттуу студиябызга келип, бир коом үчүн пайдалуу кеп кеңештериңизди берип, бир аз болсо дагы баягы сергек жашоого болгон идеологияны жандантып, аны жандантууга бир аз чакырык таштаганыңызга дагы өтө ыраазычылык билдиребиз. Албетте мындай теманын аягы жок. Ушундай тема козутулган сайын сиздер сыяктуу сизге окшогон саламаттык сактоонун мыкты кесипкөйлөрүн чакыруу менен биз убарабыз. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге болгон убакыт дагы соңуна келип жетти. Кийинки аптадан жолукканча аман эсен болуңуздар.